Саламатсыңарбы кымбаттуу окуучуларым. Бүгүн биз силер менен дагы бир алып жазуучу Кубанычбек Маликов боюнча сөз кылабыз. Бул киши балдар Маликов 1911 жылы 16 сентябрда Чүй өрөөнүндөгү азыркы Кыскатар районуна караштуу Үчемчек деген айылында жарык дүйнөгө келген. Атасы Иманалынын 7 баласы болуп, бирок 4 баласы өлүп, Кубанычбек менен дагы 2 кыз гана чоңоюп жетилет. Эми кийин турмуш шарттарына байланыштуу болочок акындын үй бүлөсү Борбор калаага жакын Төкөлдөш деген айылга көчүп келип, ошол жерде убактылуу жашап калышкан балдар. Андан ушуга улай Кубанычбек Маликов балдар калемине жанагы эрте колуна кармап, 15 эле жашында эле дейт балдар, Эркин тоо газетасынан өз жанагы макалаларды чыгарып, ошол газетанын кабарчысы болуп да иштеп калат. Ал күнүмдүк жаңылыктар менен катар аялдардын теңдиги, эскиден калган терс көрүнүштөргө каршы күрөш, жер суу реформасы сыяктуу социалдык терең маанилүү темаларды да өзүнүн түрдүү макалаларын жазып, дал ошол Эркин тоо газетасына чыгарып турганга дагы жетишкен. Мына ошол Эркин тоо газетасында иштеп турганда дагы балдар буну көптөгөн жазуучу инсандар дагы, жазуучулар дагы, башка коомдук ишмерлер дагы бунун жанагы тыңчыкма бала экенине көзү жеткен балдар. Ал эми балдар алгачкы жолу балдар Жазгы талаа аттуу урун 1926 жылы жазып, ошол мезгилден баштап өмүрүнүн акырына чейин түрдүү жанрдагы ырларды, поэмаларды, кара сөз менен ар кандай чыгармаларды жаратып, андан кийин Ак кептер, Айоо, Келген жок аттуу элдик болуп калган обондуу ырларды да жанагы сөзүн Маликовдун калемине таандык деп келебиз. 1931 жылы Кубанычбек Маликов балдар педтехникумду аяктагандан кийин Леринчил жаш газетасында редактордун орун басары кызматына орношуп, ошол жерде иштеп калган. Андан соң 1934-жылдан тартып 1952-жылга чейин Кызыл Кыргызстан гезитинин жоопту катчысы, Кыргыз Мамбасынын көркөм адабият редакциясына бөлүм башчы, андан кийин жанагы Кыргыз жазуучулар союзунун башкармалыгынын катчысы жана башка ушул сыяктуу кызматтарда иштеп, өзүн көргөзө алган балдар. Эми бунун акындын жанагы замандаштары, ошол учурда чогуу бирге жүргөн достору, калемдештери бардыгы Маликовдун калеми корч жогорку жетекчилердин алдында тайманбай өз оюн айткан чечкиндүү адам болгон деп эскеришкени баарыбызга маалым. Ал чыгармачылык менен катар административдик кызматтарда да болуп, жанагындай драм театрларда, искусство иштери боюнча башкармачылыкты Республикалык жазуучулар союзунда жетектеп иштеп калган. Бул киши балдар башка жанагындай калемдештерине катар эле өз доорунун идеологиясына ылайык чыгармаларды жаратканы мыйзам ченемдүү көрүнүш. Анткени 1930-жылдарда балдар ал жанагы Жаңа айылдын эрмеги, элдин уулу, Пактачы кыздын ыры, Сен жолдошум сыяктуу поэтикалык чыгармалары менен катар Таш күзгүнүн түбүндө аттуу сатирасы да жараткандыгы адабият жанрында көп эле адабиятчылардын жанагындай макалаларында жана башка адабиятчылардын кээ бирки чыгармаларында дагы кездешип жүрөт. Ошондой эле балдар бунун жазуучунун калемине Сарала козу, Ачылган айып аттуу аңгемелери дагы, Азаматтар повести жана Сапардын сүйүү сырлары Жапар менен Шарипа деген лирикалык поэмалар дагы бул кишиге таандык. Андан кийин балдар кийинки 70-жылдарда жарык көргөн ырларында да советтик коммунисттик тематикалар жанагындай чыгармалар басымдуулук кылганы менен кол жазмаларында сакталып калгандыгын, көзү өтүп кеткенден кийин жарык көргөн чыгармалары башка маанайда жашоо турмуш жөндөмдөгү философиялык мазмунда жазылгандыгын дагы байкап, макалаларын жазып кетишкен чыгармачыл инсандар да болушкан. Эми Маликов балдай курулай эле идеологияга берилип, ар кандай максатты көздөгөндөрдү жана сокурчулук менен ээрчибестен балдар турмушка өз алдынча сын ой пикири менен карап, ал кездеги айрым саясатка туура келбесе, нукура элдин тарыхына жана дүйнө таанымына багышталган чыгармаларды да жаратканы баарыбызга белгилүү. Анын Кыргыздын Совет дооруна чейинки колго тутар баатырларынын бири
Эшкожо уулу Балбайга арналган Балбай аттуу поэмасы 1940-жылы жарык көрүп, кийинки Улутчул деген жалаа менен толук жок кылынып кеткен. Бул чыгармасы дагы бизге маалым болуп келген. Акындын шакирти Омар Султанов бул туурасында мындай деп эскерет. Ал китебин дейт балдар, эл түтүнмө түтүн кыдырып суратып дейт. Айылма айыл дейт, ат чаптырып алып анан келдирип балдар ошо китепти биринен бири окуп тээ кокту болотуна чейин дейт. Кийин ага бирөөлөрдүн ичи жарылып дейт, көрө албай улутчул чыгарма деп жазылгандыгы үчүн гана эл душманы аталып кеткен балдар. Ал китеби буга чейин ар бир колдон колго өтүп ушунчалык бир кадыр баркка ээ болгондугу үчүн дагы көрө албастар бунун чыгармаларын жокко чыгарышкан деп айтышат. Эми акындын чыгармачылыгында балдар орчунду орун элеген дагы бир нерсе Манас эпосу балдар. Манас эпосу бул элдик чыгарманы мыкты билген, ыңгай келе калганда айта да койчу деп Омар Султанов жазган бар, эскерип кеткен бир макаласында. Ошондой эле акындын урпактары 1964-жылы Исхак Разаков үйүнө келгенде Маликов 1 саат бою ага Манас айтып бергенин эскеришип дагы айтып жүрүшөт. Алы Токонбаев менен бирге улуу манасчылар Саякбай, Сагынбайдын жалпылашкан варианттарынан турган Манас Семетей Сейтек 3 илтигин басууга даярдаган балдар. Эпостун дал ошол варианты казак, тажик жана өзбек тилдеринде которулуп, ошол тилдерде дагы жазылып жүргөн. Эми бул кишинин чыгармалары абдан көп, көрдүңөр, өзүнүн жашоосунда көптөгөн жанагындай турмуштун оор азап тозокторун дагы көргөн. Ар кандай өзүнүн чыгармалары аябай жакшы деңгээлге чыкса дагы эл муну көрө албастан балдар эл душманы бул жерде элди дүрбөлөңгө салган, экиге бөлгөн деген дагы жана башка көптөгөн ойлорду айтышып эл душманы аташып дагы калган учурлары бар балдар. Андан кийин бул киши жанагы Жаңыл Мырза деген аттуу поэманы, элдик поэма да бул дагы балдар көп варианттуулугу бар. Ошол поэманы дагы аябай мыкты деңгээлде жазган. Бул кишинин варианты көпчүлүк окурмандарды өзүнө бат эле тартып алгандыгы менен да белгилүү. Бул Жаңыл Мырза поэмасын биз кийин окуйбуз. Албетте бул биздин программада бар. Мен кийинки сабакта дал ошол поэмадан силерге бергенге аракет кылам. Видеосун дагы үзүндүлөрүнөн да бергенге аракет кылам силерге. Бүгүнкү сабагыбыз ошентип Кубанычбек Маликов боюнча аздыр көптүр маалымат болду балдар. Эми силерге үй тапшырма бере кетейин. Силер Кубанычбек Маликовду балдар дептериңерге жазасыңар, албетте китебиңер өзүңөрдүн жаныңарда. Анан Маликовдун турмушунда силерди ойлонткон дагы бир 3 нерсе, силерди эмне ойлонто алды, мунун жашоосунда кандай өзгөчөлүк бар жана эмне дегендей баардыгын бир сере карап чыксаңар абдан жакшы болот балдар. Тапшырма мурдагыдай эле саат 8ге чейин жибересиңер. Анда эмесе балдар баарыңарга ийгилик каалайм. Кубанычбек Маликовду да китептеги вариантында окуп чыккыла. Мен кийинки сабакта дагы силерге бүгүн айтпаган темаларды дагы бөлүп туруп дагы бир сабак кылганга аракет кылам. Жаңыл Мырза поэмасы менен кошуп. Анда эмесе балдар күнүңөр көңүлдүү улансын. Баардыгыңарга ийгилик каалайм.